Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Ак кеме студиясында бүгүнкү окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн 3 апрель, шаршемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Ал эми Орозонун 24-күнү, озачар убактысы Москвада 19-дан 18 өткөндө, ал эми тарагыт намазы 21-ден 03 өткөндө окулат. Орозонун күнүмдүк календары баягы эле Китеп Медиа Telegram каналында. Чыгарылышты адаттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштайбыз. Бүгүн 3 апрель, курстар төмөндөгүчө. Америка доллары сатып алуу 89 сом 60 тыйын, сатуу 89 сом 87 тыйын. Евро сатып алуу 95 сом 70 тыйын, сатуу 97 сом. Рубль сатып алуу 95 тыйын, сатуу 97 тыйын. Казак теңгеси сатып алуу 13,9 тыйын, сатуу 20,5 тыйын. Кытай юани сатып алуу 11 сом, сатуу 12 сом 50 тыйын. Түрк лирасы сатып алуу 2 сом 50 тыйын, сатуу 3 сом 20 тыйын. Россиядагы маанилүү кабарлар жана жаңылыктардан баштасак, сиздер бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Биз Москвадагы абал кандай болуп атканын айта кетели. Кече 2 апрель күнү Москвада абанын температурасы кескин жогорулады. Ал плюс 22 градуска көтөрүлдү. Москвада ошого байланыштуу фонтандар иштей баштады. Биринчилерден болуп Киевская метросундагы Европейский сода борборунун аянтындагы фонтан иштеп баштады. Бүгүн да күн жылуу болушу күтүлүүдө, андыктан фонтанга барып үй бүлөңүз менен эс алып келсеңиз болот. Бирок эскерте кетчү нерсе, бүгүн Москвада 3 апрель катуу шамал болушу күтүлүүдө. Айрыкча шамалга туруусуз кооптуу жерлерден өзүңүздөрдү абайлаңыздар. Ал эми жакынкы дем алыш күндөрү абанын температурасы кескин төмөндөйт. Ошондуктан жылуу кийимдериңиздерди дагы камдап коюңуздар. Ден соолукка өзгөчө көңүл буруңуз. Москва көз жаштарга ишенбейт деген сөз бар. Андан сырткары Москванын аба ырайына дагы ишенич жок. Жада калса акыркы күндөрү мыйзамдарына дагы ишенич кетти. Айрыкча биздин мигрант мекендештерге байланыштуу мыйзамдар күнүн алмашып турат. Москва бар деген биздин жардам группабызда, Telegram группада биздин катталуучулардан суроолор келип атат. Кечеги мыйзамдарда 1 жылдын ичинде 90 күн деген кандай мыйзам? 90 күн гана жүрүш керекпи? 90 күндөн кийин кетиш керекпи? Деген суроолор туулуп атат. Бул мыйзам негизи мурдатан бери эле бар, 180ге 90 деген. Азыр ошону 1 жылга 90 деп өзгөртүп, эгерде жумуш кылбаган болсо, ошол 90 күндүн ичинде мигрант чыгып кетиш керек. Бул мыйзам качан колдонулбайт? Ушуну эске алыңыздар туугандар. Биз сөзсүз түрдө Москвага, Россияга иштейбиз деп келебиз. Иштейбиз деп келгенден кийин ошол эле 90 күндүн ичинде, 3 айдын ичинде жумушка кирип, ошол жерден трудовой договор алсаңыздар, бул мыйзам бизге колдонулбайт. Демек туугандар, сөзсүз түрдө, эгерде трудовой договоруңуз болсо, ВНЖ болсо, патенти болсо, разрешение на работу болсо, бул мыйзам колдонулбайт. Ошондуктан сөзсүз туугандар, киргенден кийин, Россияга киргенден кийин ошол 90 күндүн ичинде 3 айдын ичинде сөзсүз түрдө трудовой договор алып коюшуңуздар керек. Кээ бир бабушкалар ысыктан качып метродо дем алуучу. Бабушкаларга узун өмүр тилеп бирден лайк баса кетиңиздер. Москвада күн али жакшы ысый элек, кээ бир автолор жарылы баштады. Көрүп турганыңыз Лобачевская көчөсүндөгү газелдин жарылуусу. Москвада метро площадь Революция менен Курскаяда свет өчтү. Караңгылыкта калган адамдарды коркутту. Ошондо дагы кыргыздар корккон жок, себеби бизде свет постоянно өчүп турат, көнүп калган. Россиянын президенти Владимир Путин мектептерде үй тапшырмаларını азайтып, ашыкча контролдук иштерди жоюуга тапшырма берди. Бул албетте мектеп окуучуларына жага берди. Ошондой эле кечээ күнү Россиянын президенти Владимир Путин МВД өкүлдөрү менен коллегия өткөрдү. Коллегия учурундагы орчундуу темалар коомдук тартипти сактоо, участковыйлардын жумушу, экстремизм, уюшкан кылмыштуулук жана өзгөчө миграция боюнча мыйзам бузуулардын алдын алуу маселелери айтылды. Ошондой эле ар бир МВД өкүлдөрүнө талаптар жана тапшырмалар берилди. Бул дегени эми миграция боюнча мыйзамды так аткаруу МВД тарабынан катуу көзөмөлгө алынат. Борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности.
Бүгүнкү маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Жакындарыңыздардын арасында мекендештердин группаларына таркатып коюңуздар. Бизди колдоп, каналга жазылып, бирден лайк басып кетиңиз. Рейд учурунда 18-8 депортация, выдворение же кара тизмеге түшүп калсаңыз, же юридикалык жардамга муктаж болсоңуз, тасыккан юристтерге кайрылыңыздар. Номерлерин экранга коюп койдук. Жаздын жылуу күндөрүндө жакшы кийинип, сулууланып, оңдонуп, чачтарды тартипке келтирип жүрсөңүз, полиция деле тоспойт. БКБнын жигит кыздары дайым кызматта жана кирешенин 20%-ын кыйналган мекендештерге кайрымдуулукка беришет. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын, кармаган орозоңуздар кабыл болсун, үй бүлөңүздөр менен ден соолукта, ыйман ырыскыда болуңуздар. Ата мекенибизге баарыбыз эсен-аман жетели. Аман болуңуздар туугандар. Москвадагы мекендештер кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Ак кемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.